Саламатсыңарбы балдар? Кайрадан эле биз силер менен адабий окуу сабагында жолугуп отурабыз. Жетиген мектеп лицейи мугалими Самиева Венера. Балдар, ой, фантастика деген эмне балдар? Азаматсыңар. Фантастика деген силер айткандай эле көркөм искусстводо жомоктогудай реалдуу эмес, жок нерсени сүрөттөө, сүрөтчүнүн фантазиясынан жаралган кубулуштардын жана алардын кээ бир жактарынын предметтердин таң каларлыктай айкалышы. Эң таң каларлык фантазияда турмуш чындыгынын кээ бир өзүнчө жактарынан таптакыр башка жака бурулуп кете албайт. Жемишсиз кыялга берилүү, муну менен сүрөтчү чыныгы турмуштан четтегенге умтулат. Анын чыныгы турпатын жок нерсеге, фантазияга алмаштырат. Көркөм искусствосунда фантазияга романтиктер өзгөчө көңүл бурушкан. Эми балдар, ушул фантастикалык чыгармаларды жазган Кусейин Эсенкожоев деген автор менен таанышайлы. Кусейин Эсенкожоев 1920 жылы майда Ичке Булуң айылында, азыркы Жетөгүз районунда туулган. Молдо баласы, эрте жашынан жетим калып, байкесинин колунда өскөн. Балдарга арналган бир катар фантастикалык чыгармалардын автору. Эң биринчи аңгемелерин Казанда жарыялаган. 1937 жылы шар формасында нерседе ит менен адам космоско учкандыгы айтылат. Кыргыз адабиятынын тарыхында Кусейин Эсенкожоев кыргыз балдар адабиятынын негиз салуучуларынын бири. Эми балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыз 3 шар. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар, фантастикалык аңгеме менен таанышабыз, сынчыл ой жүгүртө алабыз и кыялданып аны ишке ашырууга үйрөнөбүз балдар. Китебибизди ачабыз, барыбыз 142 бет, 3 шар. Мен бир күнү асманда калкып жүргөн жаандын бууларын, абада сызып жүргөн канаттуу куштардын учушун байкап, алардын асманга көтөрүлүп учуп жүргөндүгүнүн себептерин таба албай көп ойлонуп жүрдүм. Жер шарын курчап турган абадан жеңил бир бууну табуу үчүн аракет кыла баштадым. Аны мен сураштырып жүрүп, көп китептерди окуп жана тажрыйба кылып гана таба алдым. Ал табылган буюм асманда калкып жүргөн калың абанын бир түрү болчу водород газ эле. Ал газ суу составынын 2/3 бөлүгүн ээлеп, жалпы абадан 14,5 эсе жеңил экендиги белгилүү. Мен ал водород газын бир шарга толтуруп, озун бууп көккө кое бердим. Ал шарым жогорулагандан жогорулап алыстай берди. Мен экинчи шар жасап, ага белгилүү ооруктукту көтөртүүнү ойлодум. Бир күнү экинчи шарымды жасап бүтүп, өзүмдүн багып жүргөн итиме жакшылап үй жасап, терезе салып, тамак камдап, абанын суюк катмарында кислороддун жетишсиздигин эске алып, ит дем алууга керектүү абасын даярдап, газга толгон шар менен чиркештирип, асманды көздөй кое бердим. Анан 3 шар жасап, өзүм учууну туура таптым. Өзүм түшүүчү 3 шарды абдан мыктап жасадым да, ага үй жасап, жолго алып жүрүүчү шаймандарымды жана азык-түлүктөрдү алып, белгисиз калың аба боштугуна жол тартууну ойлондум. Акырында ал да орундалды. Абага көтөрүлүп уча баштадым. Шар көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, алыстагандан алыстай берди. Жерден кыбыраган жан-жаныбарлар кичирейгенден кичирейди.
Алар барган сайын боп-боз болгон мейкин талаадай гана көзгө үлпүлдөп көрүндү. Бир аздан кийин эч нерсе көрүнбөй, белгисиз бир караңгы түнгө кезиге баштадым. Кайда жылып бара жатканын сезе албадым, аны токтото да албадым. Себеби ал шарды белгилүү жака башкаруу менде тетик болбоду. Шардагы газды чыгарайын дейм, бирок корком. Себеби газды чыгаргандан кийин токтоосуз барып, жерге тиеримди билемин. Кармоого эчтеке жок. Жалгыз гана кармалбаган абанын ичинде шар менен учуп бара жаткансыйм. Жер шарын тегерете курчаган абанын арасында кетип бара жаткан жандын бири мен гана болсом керек. Балдар, эми чыгармабыз андан ары кандай болушу мүмкүн, кандай уланат, өз оюңарды жазгыла. Андан кийинки тапшырмабыз балдар. Чыгармадагы окуяны элестетип, өз алдыңарча сүрөт тарткыла. Элестетип, сүрөт тартабыз окуган чыгармабызды. Кийинки тапшырмабыз болсо, сол жактагы сөздөр менен оң жактагы сөздөрдү байланыштырып, сөз айкаштарын түз. Жебе аркылуу бир жактагы сөзүбүз үчүнчү, асманга, караңгы, азык-түлүк, кат, жердеги. Кийинки экинчи тараптагы сөздөрүбүз камдоо, шар, жазуу, жан-жаныбарлар, түн, көтөрүлүү. Маанисине карап, жебе аркылуу туташтырабыз.